أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ançalagan total yollarının akışı egemenliğini жеткенден бери байыркы тарыхты эстесеңер балдар. Анчалаган мына калмактардын доорунда, андан кийин Кокон хандыгы, анан орустар ошонун баардыгын кыйынчылыктарды ушул үзөңгүлөр аркылуу, татаал жол аркылуу басып кетишкен да. Сіздер көріп тұрған, біз мектептен сабақтан сөйлешкен жаңағы eski заводтың орды. Біз бұл жерде айтпадық па жаңа апауыз Бүбіра Қыдыралиева деген бізден бір ұшындай бір сонын апауыздың емгегіменен бұл жер табылып қалды 91 жылы, 1991 жылы. Бұл оқия егеменділікті алғандайын. Егеменділікті алғанға чейін бұл жер жөнінде еш кем білчімес. Bir ғана ошол кездегі НКВД жол болса азырқы ГКНБ, секретная служба, биздеги мамлекеттик сырды сактаган орган ана билип келген да. Бирок анын кадрлары алмашып, муну билген адамдар дээрлик калбай калган да. Ошондо Бүбүра Кыдыралиева кичинекей кыз атасынын айтып бергени боюнча ушул жерде таап берди. Бул жерде биздин 137 баатыр аталарыбыз жатат. Муну азыркы биздин мамлекеттүүлүгүбүздү түптөгөн. Же болбосо аны каймана түрдө айтып жүрөбүз, кыргыз элинин каймактары деп. Мына биздин азыркыдай мамлекет болуп калышыбызга негизги фундаментти салган ата-бабаларыбыз көмүлгөн. Булардын баары бир түндө атылып, бир түндө көмүлгөн. Жана ушул заводдун орду түрттүрүлүп салынган. Агай, адамдардын сөктүрүшүрү көмүлдү. Биз азыр силер менен таанышып келбедик. Бул жерде eski заводдун ордуна 137 киши табылды деп. Ошолорду кыргыз эли деген салтты сактаган баптаган эл өзүнүн сый урматы менен ушул жерге көмүшкөн. Бул жерде биздин кыргыз элинин мамлекеттүүлүгү түптөгөн 137 азыр силер жакын барып фамилияларын чейин аттарына чейин окусаңар. Muna sizlerin aldığında çoğun tündük durar. Şu çoğun tündüktün aldığında 138 adam sürüyordu. 1991 yılı 30 Ağustos'ta. Bu özü bizden egemenlik dualarda dündün aldın. Jogor jaktagı sizler biz atып çıkıp kettik mi? Kirpiç заводтун чоңкорунда көмүлгөн. Мен ага айткандай, малдын өрүгүн уткандай ушунда биздин аталарыбыз сөзүн кортошкондон. Бирок кыңырыш 40 жылдан кийин кыргыз сөзү бар, алып көрмөскүн. Кыңырыш 53 жылдан кийин табылды. Мына кишинин кызы тапты. Ал убакта 10 жаштагы кыз болгон бо, чоңопач азыр төрө 96 жашта. Ушул заманга алып келген адамдын баарын атып жок кылышты. Булардын арасында ким эң бир негизги себепкерлер ушу бүгүнкү жашоону алып келген Жусуп Абдрахманов атасы болгон. Ал кишини атып жок кылышты. Эң биринчи ошол киши атып кеткен. Төрөкул Айтматов биринчи конституцияны жазган Кыргызстанда өтө көп иштерди өмүрүнүн акырына чейин бүт өмүрүн арнап иштеп кеткен адам. Бул Чыңгыз Айтматовдун атасы да. Жалган негизинде бул ошондактан Нургазы деген кишиге бала бересиңер. Мени атамдан Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal mustaqîm.